Могул жерде Акылбек Үсөнбекович 250 миң кишини 2024-жылы жумуш орду менен камсыз кылабыз деген чоң бир жакшы нерсени баштап отурат. Бул боюнча жалпы мамлекетте структуралар жана башкалар биз депутаттар дагы баарыбыз жардам беришибиз керек. Биринчи кезекте ошо өзүбүздүн калкыбыз өзүнүн ата мекенинде эмгектенип, нанын таап, бала чакасын бакса, бул бардыгыбыз үчүн бул чоң жакшы нерсе. Ушул боюнча эмне жумуштарды кылайын деп атасыздар сиздер? Кыска айтыңызчы. Кыска айтып берейин, өзүңүздөр билесиздер, биз биринчи кезекте эле министрлик былтыр 12.800 адамга социал контракт боюнча 100 миң сомдон берип, анан чакан бизнестерин ачып бергенбиз. Быйыл болсо буйруса, Акылбек Үсөнбекович дагы ошол өзүнүн эмесинде да айтты, 20 миң ошол биздин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ошол соцконтракт негизинде да иш алып барабыз да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биздин өнөктөштөр менен биргеликте өзүңүздөр билесиздер, Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасынын негизинде биз мына 14 жылдан бери иш алып барып атабыз. Бул негизде да булар биз быйыл азыр 5 миллион долларга жакын каражат бар деп атат. Ошонун алкагында биз чакан иш кылып ачабыз. Бул баягы азыркы биздин министрликтин алдына коюлуп аткан эле максаттарда. Андан тышкары сиз айткандай бөлөк мамлекеттик органдар дагы, Минсельхоз бар, алардын дагы баарыбыз биргелешип иштесек, мен ойлойм ошол 250 миңги баягы аракет кылып чыгабыз депчи. Макул. Мигранттын балдары пособие ала албайбы? Мигранттын балдары пособие албайт. Себеби мен сизге айтып берейин, мыйзамда мындай болуп калган. Жумушсуз жаран келсе, 3 айда бирден келип, мен жумушум жок жүрөм деп тариздеп туруш керек да. Ошондуктан мигранттын балдарына ала албайт деген көп болуп атат да. Себеби ошол кеткен адам бияка кире албайт да. Себеби ошол кандай чектелет? Үй бүлө көмөк пособие. Мен түшүнөм, мыйзамга өзгөртүүнү сунуштаңыздар. Мигрант кайсы жерде гарантия барып, ошол жерден эле барып эле жумушка орношуп, мүмкүн ал сумкасын көтөрүп алып, квартирасын чече албай жүрөбү. Пособияны караш керек. Кийинки дагы бир суроом. Бизде Кыргызстан территориясында жумуш жүргүзүш үчүн чет элдиктер бизден уруксат кагаздарын алышат. Туурабы? Мурдакы бийликтердин тушунда ал жерде стабилдүү чоң коррупциялык схема бар эле. Азыр эмне болуп атат? Ал комиссияда кимдер бар? Ал комиссияда улуттук коопсуздук комитети бар, ички иштер министрлиги бар, Минцифр бар. Мурун мен жана мен докладымда айтып кеттим, мурун кагаз түрүндө, анан өздөрү келишкен, азыркы убакта электрондук түрдө болуп атат, полный электрондук түрдө өткөздүк. Ошол жаран тияктан туруп эле ошо виза берип атканда, ошол баардык документтерин бүт PDF форматында эмеге жүктөйт, жана биздин базага. Ошол базадан анан баары көрүнөт да. Мурда бир жаранга бир Кытайда алып келип, бир специалист алып келип иштетемсең, $1000 чейин тыйын алышчу да. Бул для информации айтып коеюн. Бул мурда болуп келген, азыр кандай? Андан кийинки мына стройкаларда, швейный цехтерде жалпы эле чет элдиктер иштей баштады да, буга сиз көз карашыңыз кандай? Бангладеш, Индус, Пакистан толуп кетти. Көз карашыбыз албетте биз өзүбүздүн жарандарыбызды биринчи кезекте орноштурушубуз керек. Анан мен жана башында да айтып кеттим, ошол көбөйүп кеткенин себеби дагы бир жагынан жанагындай болуп атат, шылуундар да болуп атат. Экинчи себептен жанагы тигүүчүлөрдү, күчтүү тигүүчүлөрдү баягы жумуш берүүчүлөр өздөрү чакырып атат. Анан биз квотанын негизинде иш алып барып атабыз да. Мен айтайын дегеним, өткөндө Ташкентке барып келдим. Аэропорттон түшүп атсаң, аэропорттун жанында жык теплица. А почему биздин деле климат ошого жанакындай кылат? Кичине Бакыт Төрөбаев менен сүйлөшүп, кичине мына теплицаларды уюштуруп, ошол мөмөчөмөбүз экспорт кылсак деле ал дагы жумуш орунда. Ошол нерселерге айыл чарба менен, тиги менен иштеш керек да, каттуураакчы.